мурун мен тапшырмаларым бар эле, шулар боюнча айтып кетейин. Финансы министрлигине республикалык бюджеттен каржылануучу бардык социалдык милдеттенмелер, пенсия, айлык акы, жөлөк пул жана башка социалдык төлөмдөр толук көлөмдө өз убагында төлөнүүсүн камсыз кылгыла. Ишкердик субъекттерди каржылоо программасын ишке ашыруунун алкагында экспортко багытталган ишканаларга, чакан жана орто ишкерлерге жеңилдетилген кредиттерди берүү жагы күчөтүлсүн. Ага ички жана тышкы булактардан финансы каражаттарын тартуу боюнча ишти күчөтүүнү жана өз убагында каржылоону камсыз кылыңыз. Экономикага зыян келтирбегендей кылып, мамлекеттик карыздан кутулуунун жолун изилдеп, концепция киргизгиле. Сунуштарыңыздарды киргизиңиздер. Саламаттык сактоо министрлигине башкы маселе ковид биринчиси бизде, билесиз. Коронавирусту алдын алуу, дартты аныктоо жана дарылоо иштери боюнча активдүү чараларды көргүлө. Элге жогорку сапаттагы медициналык кызматтарды көрсөтүү камсыз кылынсын. Электрондук саламаттык сактоо процесси аягына чыгарылсын. Баштапкы медициналык жардам берүүнүн иши өркүндөтүлсүн. Мындан сырткары кече мен министр менен сүйлөшүп бир тапшырма бердим элем. Ковидке каршы күрөшүүдө кандай медикаменттер керек, ИВЛ аппараттары керек жана эмне бардыгы ошол керектүү нерселердин тизмесин түзүп, биздин россиялык коллегияларыбызга жөнөткүлө деген тапшырманы бергенмин. Бүгүн кечинде алып келип менин столума бериңиздер, бир карап коюп туруп анан тез арада жөнөтөлүк. Сүйлөшүүлөр болду. Кудай буюрса жакын арада жардам беребиз деп сөздөрүн беришти. Ушуну тез арада аткарыңыз. Айыл чарба багытындагы тапшырмалар. Айыл чарба багытында 5 орган иштейсиздер. Урматтуу министр мырза, министрлик, 3 агенттик. Токой агенттиги, жер агенттиги, суу агенттиги и ветеринардык инспекция. Сизге биринчи тапшырма айыл чарба продукциясынын сапатын жетиштүү көлөмдү камсыздоо. Биринчи сапатын көрсөтүү, анан жетиштүү көлөмдө камсыздоо. Кайра иштетүү. Өзүбүздү камсыздагандан кийин анан экспортко чыгаруу. Менимче ошол өзүбүздү камсыздагандан деле ашпайт болуш керек, бирок карап көрөсүз. Экинчи тапшырма министрликтин ишин башкарууну жакшыртууну кайра карап чыккыла. Бирин кайталаган функцияларды талдап сунуш киргизиңиз кыскартуу боюнча. Үчүнчү тапшырма асыл тукум, сапаттуу үрөн, сатуу рыноктору жана башка маселелер боюнча фермерлерге, дыйкандарга жардам берүү багытында конкреттүү иштерди алып барыңыз. Транспорт жана жолдор министрине министрликтеги коррупциялык иштерди кескин жок кылуу боюнча конкреттүү кадамдарга барыңыз. Бүгүн дагы деле эч нерсе өзгөрбөй, эскиче коррупциялык элементтер менен кетип атат. Мунун бардыгына убакыт келгенде жетебиз. Ошондо кыйын болуп калбасын. Бүгүндөн баштап ишке киришиңиздер. Кыш мезгилинде ашуулардагы жол тыгындарын болтурбоо боюнча оперативдүү иштерди жүргүзүңүздөр. МЧС кызматкерлери менен биргеликте. Укук коргоо жаатындагы тапшырмалар мамлекеттик чек ара кызматына. Мамлекеттик чек аранын такталган участоктарында инженердик иштерди өз убагында бүтүргүлө. Мамлекеттик чек араны күчөтүлгөн режиминде кайтарылсын. Мамлекеттик чек арада жайгашкан көзөмөл өткөрүү пункттарынын ишин натыйжалуу уюштурулсун. Мамлекеттик чек арада жайгашкан көзөмөл өткөрүү пункттарында коррупциялык көрүнүштөр менен күрөшүүгө тийиштүү чаралар колдонулсун. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, жыйынтыктап жатып, өзгөчө көңүл буруучу маселелерди дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин. Кышка даярдыктар боюнча биринчи министрлер, жетекчилер, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, акимдер бир дагы графиктен артта калуулар болбосун. Бишкекте, Ошто жана башка бардык аймактарда жылытуу системалары 100% даяр болсун. Ар бир региондогу көмүрдүн баасы, запасы, сатылуучу пункттар боюнча коомчулукка жума сайын маалымат берилип турсун. Электр энергиясы, газ үзгүлтүккө учурабасын. Экинчи, коронавирус боюнча Саламаттык сактоо министрлиги, ФОМС
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары вирустун күч алуусуна каршы даярдыктарга өзгөчө көңүл бургула. Учурда бир күндө 500-600дөн жаңы учур катталып жатат. Ковид боюнча кандай жагдай болсо да даяр болуубуз керек. Ооруканалардын, күндүзгү стационарлардын кабыл алуу жөндөмдүүлүгүн, дары-дармек запастарын, аппараттардын иштешин, жеке коргонуучу каражаттардын жетиштүүлүгүн катуу көзөмөлгө алуу зарыл. Дагы бир жолу текшерип чыккыла. Каражат маселеси токтоосуз толук чечилсин. Айрыкча фарм компаниялар кайсы дарыны качан, канча көлөмдө алып келери боюнча толук маалыматтар болуп турсун. Монополияга каршы агенттик дары-дармектердин баасы бардык аймактарда бүт аптекаларда бирдей коюлушу боюнча катуу иштерди жүргүзсүн. Тийиштүү вице-премьер-министрлер өзүңөр тейлеген тармактын ишин катуу көзөмөлгө алгыла. Бирок кандайдыр бир вирус чыкса, медицинаны кыйнап, дүрбөлөңгө түшпөй, саламаттык сактоо жаатында кардиналдуу өзгөрүүлөргө заманбап медицинага барышыбыз керек. Анын негизи элдин иммунитети болот. Бизде адамдын колу тийип бузулбаган табиятыбыз бар, экологиябыз жооп берет. Биз улуттук иммунитетти көтөрүүнүн үстүндө иш алып барсак болот. Бул багытта кийинчерээк буюрса сөздөр болот. Ушуну менен бүттүк, башка сөз болбосо жыйынды жабык деп жарыялайм. Рахмат келип катышып бергениңиздерге.